Ассаламу алейкум, Асанов каналының көрүүчүлөрү, катталуучулары жана катталбай калып көргөн көрүүчү. Салам алейкум барыңыздарга. Бүгүн буюрса 18 август болуп калды, күнгө воскресенье. Бүгүн слабый күндөрдүн бири. Кудай көрсө бүгүн жумушка чыгып атабыз. Эртең мененки саат 6-дан 1 мүнөт өттү. Кудай көрсө коэффициент бар мен жакта. Бысмылла деп линияга чыгабыз. Туугандар, каналга подписаться болуп койгула. Экспресс заказ берет кой, экспрессти өчүрө алайын. Экспресс күйүк экен да. Каналга катталып, лайктан басып койгула. Колдоо иретинде. Азыр заказ күтөлү туугандар, биринчи заказды. Кандай заказ берет көрөбүз азыр. Пробегден өлгө түшүрөлү. Ременди тагынып, стартта туруп туралы, Заказик. 15 километрден берет го, детский тариф. Так, что-то заказ күтөт го. Бүгүн воскресенье. Элдердин баары уктап атат. 1.09 коэффициентин берип атат. Алабыз. Не болсо да алабыз. Кыймылдай берели. Элдер ойгонгунча берген заказын алып. Так, азыр гипке өчүгө эле иштеп атам. Экинчи адрести көрбөй эле. Анткени активность заказтандай берип 30га түшүп кеткен болчу. Вообще 30га түшүрбөйт болчумун. Ошого көтөрө алайын деп гипкиди өчүрүп койдум. Активностьтен 100га жеткире алып анан хотя бы 80 кылып алып. Анан гипкиди иштетип баштайбыз. Экинчи адрес көрүп иштеген жакса барыр. Мода каяка барат экен деп барасың. Ойлонуп. Кеттик, анда биринчи заказды алдык. Биринчи заказга келдим. Точкасы остановкада турат. Остановкада өзү да жок, башка жери да жок. Карасаң оплата наличныйме да. Ушундайлар күйдүрөт да. Течерге парковка артырайын эми. Чыкса да, чыкпаса да 7 мүнөт күтүш керек эми муну. 7 мүнөт. Көзсү ожиданиясы бар. 8-9 мүнөт күтүш керек. Анан кийин атмена кылабыз. Оплата карта болсо да смело күтүп отурабыз. Ушундайлар күйдүрөт. Айла жок, күтөбүз. Биринчи заказды алып келдим. 7 мүнөт, почти 8 мүнөт болуп калды. 248 рубльга. Оплата наличными, перевод кылышты. Метрого экен. Так, коэффициент кичине күйүп калыптыр. Линияга чыга берейин ушу жерден эле. Экинчи заказды алалы. 1.35 коэффициент берип атат. Бул уже Яндекстики. Клиенттин рейтинги 4.97 экен. Алабыз. И кеттик клиентке. И кроссовка. Экинчи заказ 11 мүнөттада. Новокасино жака келип калдым, 350 рубль. Так, коэффициент нормально күйүп калыптыр. Линияга чыгабыз. Нормальныйраак заказ берчи. Долгая поездкачы. Долгая поездка алып баралы. Пробка жокта. 13 километр жүрүп турабыз. Машинаны жүрүп турганда 35 мүнөт дейт. Ну-ка, заказ. Гипкиди экинчи точканы көрсөткөндө кантип күйгүзөбүз дегендер болуп атат да. Мына могул жерде режим дохода деген бар. Же болбосо ылдыйрагында. Азыр эки приложение болгондо, амна болгондон кийин моякта чыгып калган. Көргөнкү могул ылдыйрагында режим дохода дегенчи. Ошону режим доходага киресиңер. Азыр меники эффективный деп турат. Могу гипкиди бассаңар, мынакей. Переключить режим деген.
Ушул сарыны бассаңар уже болду. Гибкий күйөт. Плюс буга 3,9%, почти 4% алат да. Экинчи адрес көрсөткөндө. Ошондо бир билик боло. Анан экинчи адрес көрүнө берет. Иштей бересиңер. Выходной көп болуп кетти. Заработоктор түшүп кетти. Иштеш керек. 4 күн эс алып турмун. Заказ жокпу, заказ. Орустар тура элек дагы эле. 6-дан 41 мүнөттө. 1,61 коэффициент менен алабыз, жакын жерден берип атат. Могул эле дондан. Кеттик анда. 4-үнчү заказ 32 минутада. Оплата наличными. Долгая поездка деп алган. 1,32 коэффициент менен алдым эле. Коэффициент жок. 1,32 коэффициент менен долгая поездка сүйүнө алдым го. 1087 рубль. Мага берди 1100 рубль. 13 рубль чай. Ох, бүгүн жирный чай экен, а? Обед. Так, речной вокзал жака келип калдым. О, коэффициент нормальный экен. Ушул жерде нормальный заказ берчи эми. Нормальный, долгая поездка, нормальный коэффициент менен. Долгая поездка 1,70 коэффициент менен берсең болот. А? Заказ күтөлчү. Канча иштеп коюп турабыз? 1515, 1511 рубль экен. Гибкийди күйгүзүп коюп тура алайынчы. Ото жакын жерге берип койбосун. Тандап туруп коэффициент күйүп турган жерден. Кана берчи. Коэффициентте жүктөй турам болду мен. Мага заказ бергичи. Бул Химкиге берип атат. Химкиге жакынмын да. Мен ал жака барып эмне кылам? 1,86 коэффициент менен. Башка жака бер. Химки негизи эле жагы бербейт. Көп барбайм. Туугандар, жирный заказ алып келмей, жинди заказ болуп кетти го. 5-чи заказ экен. 2,46 коэффициент менен берди эле. Видео тартканда унутуп калыптырмын. 16 минутада. Завершаем. 1247 рубль. Өтө сан заказ болуп кетти го. Кудайдын боору болуп кетти окшойт мага. Коям ушуга нормальный заказ берейин деп тургайт. Шереметьеванын үйдө жана келип калдым. Берде коэффициент жок экен. Речной вокзалдан келдим. Өтө сонун келип койдум, а? Истилантал элем. Берден кандай кылсак? Шереметьево учеткеге тура коеюнбу? 5 коэффициент болсо дагы. Нормально алып чыгып кетебиз дейм да. Кеттик Шереметьево учеткеге барып туруп коерейинчи. Сразу эле берет, бат эле. Мени Шереметьево көп күттүргөн эмес. Бүгүн да ошондой болсун эми. Бес коэффициент болсо дагы нормально төлөп берет да Шереметьеводанчы. Дальнейраак заказ алсак. Эми өтө деле дальний эмес, Москванын ичине эле. Аэропортко киргенче могул жерден бир нерсе алып алды. Заказ түшкүчө завтрака бир нерсе жеп алалы. Так, аэропортко киребиз. Бизнес класс. Машина көп го, машина. Сразу эле берди. Бул экинчи заказ Комсомольского окшойт. Вокзалга алдым. А так биринчини өтө эле алыс берип койду. 5 коэффициент Москванын аркы бет мояк жактарына берди да.
Пятый Донский проездка. Алған жоқ мұнан ана вокзал алып барайын. Вокзалда коэффициент бар болуш керек анан. Бар екен, мен барча эле 3 калбаса. Кеттик анда. Не пробка болуп кеттем бияк. Алгылай клиент ат менен салбасын. Так, канакей. Канча километр, канча минут дейт? 38 километр, 37 минутта барасың дейт. Буюрса барабыз. Ушу разворотун алыс болгону жакпайт да мага. Ошока келип разворот кылып кеткенче кээ бир клиенттер атмен алып салат, эмне мага келбей ал жака кетип атасың депчи. Азыркы клиент сразу чалды. Не, время азайбай атат. Келбей атат деп. Мен шлагбаумдан чыккыча. Ой, баратам, азыр барып калам дедим. 6-чы заказды алып келдим. 46 минутада. Жанагы вокзалга алган заказым тура эмес заказ берип алыптыр да. Вокзалга отсем жок, Павловская Слободага дейт. Чоң эле мужик кичинекей баласы менен чыкты. Өзү самолет менен келиптир. Аялы машина менен келиптир. Апасы каякта десем, машинада келатат дейт. Так, завершаем. Жетпей калдым дейт го. 1253 рубль. Ушундай эле чабыр койду го. Та эмне? Ой, омай, фотоконтроль машинаны дейт. 1259 рубльга келип калды. Коэффициент барбы? Жана менге айтканда мынакта бар болчу дей. Коэффициент менен алат экенмин деп келет элем. Фотоконтроль өтөйүн дагы анан жумушка чыгалы кайра. Ондай сон жерге келип калдык. Нормально жер жашайт экен. Сон үйлер го. Тып-тынч го, тып-тынч. Бул жак уже токой болуп кеткен. Ой, фотоконтроль өтөйүн эми. 7-чи заказ домой менен келип калдык. 49 минутада. 55 километрге. 1308 рубль. 1.13 коэффициент менен алдым эле. Жакшы коэффициент менен берип калды. 5 коэффициент алам го деп атканда. Район Бабушкина келип калдык. Так, бу жакта коэффициент кандай? Слабо кетип атат го. Сине бүтүп турайынчы, жаңы эле нормально күйүп аткан болчу. Өчүп калыптыр да. Сине күтөлү. Пока домой бар экен. Парковкага коюп, кичине дем алып туралычы. Чарчап кеттим ғой, саат эми 10-дон 20 мүнөт өттү. Ысык болуп эле. Душно болду, душно. Онун точкасы отель Ибис деп турат. Отель Ибиске келдим. Келип платный ожидание 2 мүнөт болгондон кийин чалат. Каякта күтүп атасың? Мен сени Киевский вокзалда күтүп атам го дейт. Ушул жака кел дейт эми. Отурам азыр 5 мүнөт болду, азыр 7 мүнөт болсун атмен алам. По-любому азыр баракта сүйлөнүп, эсикке атсаң да коет. Ошого жөн атмен алып коеюн. Оплата карта мынакы. Точкасында турам, эмне? Кичине салып туралы. 5 коэффициент Люберцага заказ алдым эле да. Домой басып үйгө кете берейинчи деп. Келсем, бул дагы сүйлөнөт. Клиент не вышел, дейбиз дагы отмена. Линияга чыгып коебуз. Павлецкий вокзалга берип атат. Жакын эле да, мына албай эле коеюн. Коэффициент күйүп турганда үйгө жакыныраак айланыш керек. Заказды отмена кылган үчүн
Мага 242 рубль түштү. Чыгалып атырмы ой? Ат менен кылгандан чалып атат. Албайбыз. Уже номер жоголуш керек эле. Что-то номер алып калганбы? Кайерле Павелецкий берет да. Павелецкийде коэффициент барбы? Бар экен. Алып берейинчи. Активность кетирбестен. Кеттик энди. 1.43 менен берсе албастан 1.40 менен берсе алып алдым го. Комментарийге шакылдап жазып атасыңарбы? Эмне 1.43 менен берсе албай 1.40 менен берген алып атасың. Тигиндей мындай да деп. Просто активность аяп койдум да. Активность кетирбей эле коеюнчу деп. Активность көтөрүп алайын. Анан кийин заказ тандайбыз буюрса. Туугандар, саат 6-дан 24 мүнөт калды. Мен обедте келгенмин үйгө, обедке чейин 10 заказ кылып турмун, 5684 рубль жаптырмын. Акыркы заказ канчада жаап турмун. Так, 12-ден 16 мүнөт өткөндө. 12:30 үйгө келип турмун. 1ге жакын. Ошол менен азыр кайра чыгып атам. 6 саат дем алып койтурмун. Үйгө келип чай ичкенден кийин кичине 2 саат жатып турайынчы деп дал уктап кетиптирмин да. Азыр жумушка чыгабыз. Буюрса Яндекс жапкыча иштейбиз эми. Коэффициент жок, бирок линияга чыгайын десем. Кичине линияга чыкпай турайын. Коэффициент күйөр менен линияга чыгабыз. Так, коэффициент күйдү. Мен мыяктан гибкийди күйүзүп коеюнчу. А то азыр железнодорожныйга, Балашихага айдайт да. Гибкийди күйгүздүк. Дальний подача го. Некрасовка берип атат. Ал берейин. Некрасовкада коэффициент жок го. Мен барса күйүп калар эми. Линияны жеп коелу. Кеттик анда. Заказды алып келдим 14 минутада. Оплата наличными 498 рубль. Картага которду. Так, коэффициент бар, линияга чыгабыз. Бежинский кирет. Коэффициент слабый, да. Алайын. Долгая поездка 1.41 мен Химкиге аламын. Пробка жокто апарыш керек. Долгая поездка ташый бериш керек. Эми коэффициент аздыраак, эми воскресенье күнгүгө нормально да, 1.41. Пробка жок, бат эле жетебиз. Кана 45 километр 47 минута дейт. Химки бар келгенде. 47 минутада 12-нчи заказды алып келип калдым. Химкиге келип калдык. 1406 рубльга. Так, коэффициент барбы? Коэффициент бар. Линияга чыгабыз. Белорусский вокзалга 10 километрден берет го. Детский тарифте. Шереметьево күйөтөбү? Шереметьевого биз алыспыз да. Жарым саат дейт. Жарым саат тарт экен. А так эконон 10 минут дейт.
Заказ күтөлүчү. 12 заказ мен 7076 рубль иштетирбиз. Аэропортко проводник берип салды го. Кой, парбайны коюнчу. Бияктан иштей берейинчи. Жарым саатта барып, жарым саат 40 мүнөт убакыт кетет. Бир 61 менен Зеленая улица 8 дейт. Бул Химкинин ичинде эле да. Клиентке чейин 4 мүнөт. Анан клиентте кайра 6 мүнөт алып барат экенбиз. Кеттик анда. Ана линияны чыгып коюнчу. Не болду? Катып калды го. Анан чыгып коебуз. Жана телефон катып калганда клиент алып баратканда эле долгая поездка түштү. Катып калганда эшер иштебейт, иши кылса эптеп бастым, детский тариф 1,44 коэффициентпен түштү эле. Алдым эле. Бул да бир алыс жака экен да, бирок 57 минутта 1878 рубльга келип калдык. Өзбек туугандарды алып келдим. 2000 рубль беришти. Так, 122 рубль чай экен. Оценка алып калчу өзбек туугандарга. Бирок алыс чыгып кеттим да мен Москвадан. Эми кайтыш керек. Барвихадан да өйдө чыгып кеттим. Падалан басып кайра Москвага түшө элем. Так, 8600 көрсөтүп атко. 8600 иштеп турабыз. Азыркы заказдан почти 500 рубль комиссия алыптыр. Мага калганы 1385 рубль. Так, пайдаламасайын да. Пайдаламды басканда күттүрүп берген заказы 41 минутада. Саат 10:46 детти. 975 рубльга. Бул еще по делам менен да. Завершить кылайын. Что там не болду интернетке? Иштебей калдык, иштебей. Коэффициент күйүп атат. Коэффициент күйүп атса мен по делам менен арзан заказ менен жүрөм го. Өчпөйт. Коэффициент кандай? Не болду? Интернет иштебейт, мына. Коэффициент нормально. Ленинский проспекттемин. Кичине могул жака кирип туруп линия чыгайынчы. Арт жактан, слабый жактан берип салбасын. Детский тариф. Ё-моё. 205 менен Маринский парк дейт го. Опа, нормально. Люблено экен. Төшөнүп кетти го. Акмана кылбай турса, детский тариф. 28 минутта келип калдык. Любленого 1409 рубль. Что-то мындан көбүрөөк чыгат го дедим эле да. Аз чыгып калды что-то. Коэффициент слабый го. Садовод жакта жакшы күйүп атат. Так, кичине күтүп тура алчы. Так, кичине нормальныраак күйүп чыгар. Азыр коэффициент слабый. Центр күйүп атат. Садовод жака келип алдым. Коэффициент күйүп турган жака. Бирок коэффициент күйүп турса да заказ жок го. Так, 17 заказ менен 10.686 рубль иштептирбиз. Подсветка кандай экен? Подсветканы койдум. Вайлберстен 500 сомго.
үй арқасына. Кішкене болса да приятный болсын деп. О, ешіктерге қойын десем 10 мың дейді. Подсветканы. 10 мыңге бізге дағы көп бар екен. Ошо 500 сом ошондай эле алып коюп турайын деп сунуп койдук. Так, заказ күтөбүз, заказ. Заказ бербейт го. Могу таксида заказ күтүп отурат. Берсе эле бара калайын деп стартта. Бир долгая поездка койсо жакшы эле да. 2 коэффициент менен. Заказ күтүп турсам Мегадан берди. 2.46 менен. Кузмик метро жака. 12 минутада. 871 рубль. Жакшы. Такай сен кандай эми? Такай сен слабый да. Центр уже үчүп калып турган, слабый го. Нормально күйүш керек эле. Үйгө кете берсемби дейм. Нормальный кайсен күттүм эле бүгүн. Так. По делам домой базалчы. Үйгө чейин 18 мүнөт дейт. Заказ күтөбүз. Берсе берди, бербесе бербеди. Кетербиз. Туугандар, ишти бүтүрдүм мен. 18 заказ менен 11366 рубль иштептирбиз. Саат 12ден 2 мүнөт өттү. Кудайга шүгүр, болот ушул жагы. Пробег бүгүнкүгө 455 км жүрүптүрмүн. Машинаны жүрүп турганда 11 саат 31 минутта дейт. 12 saat işlep duruyoruz da. Şurada kayışın slabıydı. Bugün воскресенье нормально күйіш керек эле. Күй отат эми баары. Мен ойлогондой эмес. Нормально күйсө иштейм дедим эле жапкыча. Азыр жабам деп чыкпады го Яндексте. Сентер нормально күйіш керек эле. Күйгөн жок жота. Үйгө арыя салалы. Эртең замена масла келип калыптыр. Эртең замена масла алмаштырышым керек. Сол жак туманник ээрип калыптыр. Ошонусун алып салышым керек. Эртең майда чүйдө жумуштар бар. Ошолорду кылып анан кийин жумушка чыгабыз. Ошол туугандар. Каналга лайктан басып, комменттерден жазып койгула. Колдоо көрсөтүп. Бүгүн жумуш ушундай болду. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө да баарыңыздар аман болгула, тынч болгула. А мен үйгө кеттим буюрса.